Озбай так сақтап, ақ ойнайын деп, ант берем. Бұл әне сөйтіп қойыла тұрған үшінші сайын 12-ші минутта 30-ші секундта. Ата-бабамыздың алдарында бұл үшінші. Halkamak komandası! Бүгүнкү күндө жеңишке жеткен ынтымак командасынын ат сарайына келип отурабыз. Бул жерде аларды көрөрмандары эң сонун маанайда атыл салышты. Төртчү камтоо боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. Жеңиштердин себеби эмне деп ойлойсуз? Биздин жеңишибиздин себеби командабыз ынтымак деп ушу атын айткандай биз баарыбыз бир областтын балдарыбыз. Бизде баягы бири-бирибизге аянмай эчтеке жок. Бизге баягы кимисин колу жүрсө, ошол жагына иштей беребиз да, бизге айырмасы жок. Тиги баланы көтөрөлү, бул баланы көтөрөлү деген бизде эме жок. Ич тарлыктар жок. Ошол себептен жеңишке көп жетебиз деп ойлойбуз. Көрөрмандарга ушинтип колдоп, ынтымак командасынын көрөрман болуп атканына Алла ыраазы болсун. Буюрса үмүтүңүздөрдү актадык, көрөрмандык кылып келгениңиздерди актадык деп ойлойм. Бул күнгө канча күн даярдандыңыздар? Буга биз 25 күн дайындандык, Кудай буйруса. Кандай болду сезимдер? Жеңиш күндө жеңишке жетип? Сезимдер өтө сүйүнүп атабыз, Кудай буйруса. Биздин көптөн күткөн жеңиш болчу. Бул негизи 2017ден бери ынтымак командасы 9-май турнирин өтө элек болчу. Бул балдардын көптөн күткөн мечтасы болчу бул. Кудай таалам бизге буйруган экен. Бизге жеңиш келди, Кудай буйруса. Бул жеңиш күнү менен бардык кыргызстандарды куттайм. Бул жеңиш бизге абдан керек болчу. Анткени бул жеңишти биз сусап калганбыз. Бул жеңишти биз күтүп жүргөнбүз. 2017 жылдан бери ынтымак командасы 9-май клубун өтө элек экен. Мына Кудайга шүгүр. Ушул күнү жеңишке жетип отурабыз. Жалпы ушу ынтымак командасынын көрөрмандарын, жалпы ушу ынтымак командасынын жетекчилерин Бул турнирге даярдаганыбыз биринчиден жетекчилерге ыраазылык билдиребиз. Жетекчилер ушунча мээнет кылып, ушунча каражатын жумшап, команданы жетектеп, канча деген түйшүк жетекчилерди биринчи очередь ошол жетекчилерге ыраазылык билдиребиз. Тарыхта калган көк бөрүчү, улакчы, баатыр болуп каласыңар тарыхта. Мынакей, ушуңардан жазбагыла.
ушуңардан жазбагыла алтындарын. Силердин ата-энеңерге тазим кыламын. Силердин үй бүлөңөргө, жубайыңарга биз терең ыраазычылык билгизебиз. Анткени силер ушул биз үчүн, көрөрмандар үчүн, талас эл үчүн деп үйүңөрдөгү ишиңерди, оокатыңарды таштап, күнү түнү дебей мына 1 айлап, 2 айлап ушу талаалап Суноолор болду. Баарын ошонун баарын астына алып, жеңип келдик ошо. Бул 9-май 2017 жылдан бери утулуп эле экен. Ошондон бери Кудай буйруса мына келди Омат биз жака. Чоң рахмат силерге баарыңарга. Алла разы болсун келтиргениңерге. Жеңебиз деп, чемпион болобуз деп дайындыкта келген, күчтүү дайындыкта. Бирок Аллахым жеңишти бизге насип кылган экен. Ушуга Кудайга чексиз шүгүрлөр. Анан ушу биздин батырларыбызга, биздин балбандарыбызга мына 1 айдан бери үй жайын чыстап, жумушун чыстап, Алла разычылыгы үчүн деп, өзүбүздүн кичи мекенибиз таластын намысы деп, ынтымактын көрөрмандардын намысы деп ушу жерде жүрдү. Ушу жигиттердин жеңишин куттуктап бир кол чабып койбойлу ыраазычылык иретинде. Бир дарак өзү үчүн түбүнө суулганга бир киши керек. Мына Дастан Арышбекович өзү 3 жыл ынтымакты башкарып канча чемпион болду. Азырда четте карап туруп ушинтип келип атат. Сизге да Алла разы болсун. Жалпы көрөрмандардын атынан, ынтымактын командасынын атынан сизге ыраазычылык билдиребиз. Ушу балдарга колдоо көрсөтүңүз. Сизге, бизге ынтымак командасына сизде агаларыбыз керек таласын. Бир кол чаап коелу. Анан кийинки биздин Акжолтой, Талас облусунун Көкбөрү федерациясынын президенти Кудай буйруса келип мынакей Ноорузду жеңип алды. 9-майды жеңип алды. Дагы бир алдыда жакшы үмүттөр бар. Эрлан инибизге бир кол чаап койгула. Эрлан Абдыкадыров. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү ынтымак командасынын көрөрмандары биринчиден ушу жеңиш тартуулаган Аллага чексиз мактоолор жана пайгамбарыбызга салам салаваттар болсун. Биринчиден ушу жеңишибиз тартылган Алладан, анан экинчиден ыраазычылыгымды билдиргим келет ушу биздин 12 баатырга, анан биздин ынтымак командабыздын базасында Кыргызстан алдыңкы деген 20дай атыбыз бар. Ошол аттардын жалпы ээлерине ыраазычылык билдирип кетмекчимин. Намыска деп баатыр аттарды багып бизге таптап бир кыйла оор акчаларга алып берип атасыздар. Барыңыздардан Аллахым разы болсун. Анан экинчиден биздин көрөрмандар ушу колдоп жүргөн баарыңыздарга рахмат. Кайсы жерде болбойлу, Кыргызстандын кайсы бурчунда болбосун оюндарды колдоп келесиздер. Ушу бизде мурунку жетектеп кеткен байкелерибизге рахмат. Ушул ынтымак командасын жана башка Талас областынан чыгып аткан командаларыбызды жетектеп бир нукка салып берип кетиптир бизге. Башкаларга караганда жеңил болуп атат алып барыш. Анан мен досторума ушу команданы жетектеп жүргөн ыраазычылыгымды билдирип кетмекчимин. Жалпы баарыңыздарга чемпиондук кут болсун. Мына артыңарда түзгөн командалар мына бизге жеңиш алып келди. Ошондуктан бүгүнкү жеңишибиз менен жалпы ынтымак командасынын көрөрмандарын чын жүрөктөн мен куттуктаймын, ыраазымын. Бар бололу. Ийгилик силерге. Рахмат барлыгыңарга.